Саламатсыздарбы, жалпы факт KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү. 8 майга карата жаңылыктар менен тааныша алыңыздар. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Канышкы айыл аймагында Чаткал дарыясына 6 жаштагы бала түшүп кетти. Активист Жеңиш Молдохматов Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жеткирилди. 6-майда Ысык көл районунун Бактуу Долоноту айылынын 60 жаштагы тургуну Чолпон Ата аймактык ооруканасына оор абалда түшкөн. Өзгөчө ири өлчөмдө пара алуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын прокуратурасынын тергөө ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы кармалды. Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Канышкы айыл аймагында Чаткал дарыясына 6 жаштагы бала түшүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиргенине караганда, бала байкеси менен отун алып жүргөн. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги, милиция кызматкерлери жана жергиликтүү тургундар болуп, жалпы 42 киши издөө иштерине тартылды. Активист Жеңиш Молдохматов Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна жеткирилди. Сот анын баш коргоо чарасын тандашы керек. Молдохматов ИИМ тарабынан УКМКнын имаратын басып алууга шектелип кармалган. Бирок ал журналисттерге өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын айтты. Андан тышкары соттун алдына активисттин 20дай тарапташы топтолду. Алар Молдохматовду бошотууну талап кылышууда. 6-майда Ысык көл районунун Бактуу Долоноту айылынын 60 жаштагы тургуну Чолпон Ата аймактык ооруканасына оор абалда түшкөн. Дарыгерлердин аракетине карабай бейтап эсине келбей каза болгон. Маркумдун жакындары милицияга ал ооруп, уу коргошун ичкенин айтып беришкен. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди. Аталган факт Ысык көл райондук милициясынын маалымат электрондук журналына катталып, соттук медициналык экспертиза дайындалды. Экспертизанын жыйынтыгы чыккандан кийин бул окуяга юридикалык баа берилет. Өзгөчө ири өлчөмдө пара алуу фактысы боюнча Бишкек шаарынын прокуратурасынын тергөө ишин көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган кызматкер 2020-жылдын декабрында жер казынасын пайдалануу укугуна берилген лицензиянын жокко чыгарылышына жол бербөөгө убада берип, 20 000 АКШ доллар өлчөмүндө пара алган. Мындан тышкары аталган кызматкер өзүнүн кызматтык абалынан пайдаланып, арыз ээсинен батирин оңдоону талап кылган. Анын ичинде 450 000 сомдон ашуун суммага эмерек жана тиричилик техникалары дагы бар. Ушул жылдын 7-майында козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү кармалып, УКМКнын тергөө камак жайына киргизилди. Учурда зарыл болгон тергөө иш чараларынын комплекси жүрүп жатат.